Bismillahirrahmanirrahim. Mana ajatalar apalar, biz ошол тарихи жерлердин баарын көрүп өттүк. Кыскача токтоло турган болсок, мына ошол Ибрахим пайгамбар менен баласы Исмаил алейхиссаламдын курбандыгы жөнүндө. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Ибрахим пайгамбардын Кудайга жалбарып бала бер деп сураганын келтирип, Rabbi habli minas salihin. O Rabbim mага бир салих перзент берсең дейт. Аллах Тааладан 70-тен ашып калган, жашы 80-ге жакындап калганда Ибрахим пайгамбар перзент сурайт. Мына ошентип Аллах Таала перзент берет. Бирок Ибрахим пайгамбар перзент сураган учурда Аллахым эгер сен мага перзент бере турган болсоң, мен сен үчүн эң жакшы көргөн нерсемди курбандыкка чалам дейт. Эсиңиздерде болсо бул карып балалуу болгон аябай ширин болот. Кээде биз балдарыбыз эркелесек, аталарыбыз не жанагындай урушуп, какшыктагансып тамашалап, бул 80га кирип көргөн, 90га кирип көргөн ошого баласын жакшы көрөт. Бул не 80га кирип көргөндө мээримди жакшы көрөт. Зарыгып жүрүп көргөн деген сөз. Ибрахим пайгамбарда зарыгат дагы Rabbi habli minas salihin. Аллахым мага бир салих перзент берсең деп сурап, эгер сен мага перзент бере турган болсоң, сен үчүн эң жакшы көргөн нерсем курбандыкка чалам дейт. Ибрахим пайгамбар дуаны кылат дагы, берген уадасын унутуп калат. Арадан жылдар өтүп балалуу болот. Бала мына ошентип фаламма балагама усая. Бала чуркап жолго тамтан басып жолго жүрүп калган учурда жараткан Аллах Таала Ибрахим пайгамбар не түшүндө көрөт дагы, мына ошол түшүндө о Ибрахим балаңды мууздагын дейт. Курбан айттан 3 күн мурда бул яумут талвия деп экиленген күн. Анткени биринчи күн түш көрөт, эртеси күн турат дагы, жок бул шайтандан болсо керек дейт. Кантип эле өз баламды түш көрөм, Аллах Таала кантип эле өзүң балаңды сой дейт. Эртеси күн жатып дагы түш көрөт. 3-чү күн түш көргөндөн кийин анан Арафа Ибрахим алейхиссалам аннаху яжиб алейхи айязба ибна. Баласыны курбандык кылыш керек экендиги анык болгондугу үчүн ошонун үчүн Арафа күнү. Арафа деген бул кыргызчага которгондо билди деген сөз. Анык болду деген сөз. Оны биздикилер арапалык деп алып туруп, пата кылып Куран окуп, аны бир өзүчө жанакындай ыза күнгө айлантырып алганбыз. Анын арапчасы Ибрахим пайгамбардын баласын союшу керек экендиги анык болду. Билинди деген күн. Ошол союшу анык болгон, билинген күн деген сөз. 3 күн катарынан түш көрөт дагы, Курбан айттан 3 күн мурдагы күндөр талвия күндөр, ал эми ошол 3-чү күнү Арафа билинген күн болот дагы, анан ошол күнү не кылат? Эртеси күн анан курбандык чалат. Bir күн алдын биле Арафа күнү билет дагы, анан ошол күнү курбандыкка чалганга даяр болот. Анан баласына келип кайрылып, "О балам, я bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." "O балам, мен түшүмдө сени муздап атыпмын" дейт. "Фанзур маза тара." Аллах Таала буйрук берди. Балаңды курбандыкка чал деди. "Кандай дейсиң?" деп жаш бала менен Ибрахим пайгамбар кеңешет. Бала ыймандуу бала. Аллахтан сураганда, "Аллахым бала берле" деп сурабаш керек. Ибрахим пайгамбар сыяктуу Rabbi habli minas salihin. Аллахым салих перзент бер деш керек. Анткени баланын бардыгы эле бала эмес, бала болуп чыккандары дагы бар. Кудай сактасын. Акыркы күндөр биздин Кыргызстанда үрөй учурган окуялар катталып атат. Бүгүн сиздер билбей калдыңыздар, кече дагы мына ушундай окуя болуп Бишкекте өзүнүн аялын, кызын, баласын мууздап көчөгө ыргытканы күнү кече кармалды. Күнү кече ушундай окуя болду. 15 канча бир 15 жылдай жанагындай милицияда башкада иштеген киши экен. Муну сиздер окуй элексиздер, уга элексиздер, силерге маалымат катары айтам. Ушунчалык бир мыкаатчылыкка жетти адамдар. Мына ошол Аллахтан сураганда бала боло турган, эрдин каргышын алып бере турган эмес, жакшы бала сураш керек. Ибрахим пайгамбар ошентип, Аллахым жакшы перзент бер дейт дагы, жакшы перзент кийин чоңойгондо Аллах Таала Ибрахим эми ушул балаңды муузда дейт. Анткени эмне үчүн? Эң жакшы көргөн нерсеси ошол баласы болчу, 80ге кирип көргөн. "О балам, сени муузда" деп атат Аллах Таала Кур'анда десе, мына ошол баласы "Я абат иф'ал ма ту'мар." "Эй атаке, атажаным, Кудайдын буйругун аткар. Сатажидуни иншаллахи минас сабирин." Мени Кудайым буйрса сен сабыр кылуучулардын катарынан табасың дейт. Мен сабыр кылам, Кудайдын буйругу болсо мууздаң о атаке дейт. Ибрахим пайгамбар ошондой түшүнөт. Ибрахим пайгамбар өзү мусулман, өзү пайгамбар болгондугуна карабастан, Ибрахим пайгамбардын атасы отко сыйынган, айкелге сыйынган капыр болот. Ошондой капыр атасына дагы Ибрахим пайгамбар сылык, сыпайы, жумшак болуп, бир канча жыл мурда атасына кайрылат. "Я абати ла та'буду шайтан." "Эй атажаным, шайтанга сыйынба, бир эстеликтерге сыйынба. Инна шайтан кана лиррахмани асия." Анткени сен сыйынып аткан бул шайтан мээримдүү Аллахка тоңмоюндук кылган, баш ийбей койгон. Бул бир шайтан, буга сыйынбагын деп атасына кайрылат. Ошо кайрылганда кереметтүү Кур'ан абати деген сөз менен алып келет. Араб тилинде ата деген сөз эките аталат. Аби болсо атам, абати болсо атажаным деген сөз. Эркелетип кайрылат. Атасы капыр болсо дагы орой болуп, "Я ата, жинди болбоң" деген жок. "Галдырап не шайтанга сыйынып атасыз" деген жок.
Ya abati la ta'budu. Atacanım şeytanга sıyınбаңчы. Bul şeytan, bul Kudayga toңмойундук kılgan deb sılık kayırılады. Aradan жылдар ötüp жана жизнь бумеранг. Bul kaytar dünya deb atаңа эмнени кылсаң баладан ошону көрөсүн deb. Atası kapır bolsa da atacanım deb kayırılgандын урматына balasına o bala men seni muzdayмын dese balası da kayırılат. Ya abati if'al ma tu'mar. Ey atacanım, Kudayдын buyruğu olsa atkara ver deydi. Satajidun inşallah minas sabirin. Kudayım buyursa meni savurduların katarına tabasın. Falamma aslama ve tallahu lil jabin. O şenti balası da razı olup, İbrahim peygamber özü de razı olup, janakı men körsetken jerge alып kep turup, putu kolun baylap, soyuğa dayardangan uçurda ve nadaynahu ayya İbrahim. İbrahim peygamber kayra bıçaktasa bıçak ötmey koyat. Oşol üçün de Allah Taala aytat, İbrahim çın dilden soyğonga hareket kıldı deydi. O açulanıp mına oşol balasının etini soya albaygan taşты alıp turup nemeni urat. Taşты urganda taşты ekiye bölüp salat. Ataktavul hajara ve lam taktavul lahm. Bir katı taşты kesesindagi jumşak bir göçtü, etni kese albaysın bir de bıçakka açulanıp süylөгөндө Kudayдын kudreti menен bıçakka söz kirip, ey İbrahim, sen kes deysin. Seni közlü jaratkan Kuday kesme deydi. Kantip senin buyruğun menen, senin prikazın menen Kudayдын buyruğu teң kelsin deydi. Kerek bolsa bıçaktagı, ottagı, suudagı, jer köçkü, jer titrөө bardыгы Kudayдын buyruğuna gana ugat. Bul adam balasını bugün teknologiyası kutkarusu mümkün emez. Bıçak keskende taң kalbaş gerek. Antkeni anın işi kesiş. Kespey koysa taң kalış gerek. Ot küygüzse taң kalbaş gerek. Ottun mildeti küygüzüş. Biroq İbrahim peygamberdi otqa barkıtkanda küygüzbey koyat. Antkeni Allah Taala jaratkan nersesine tüz buyruk bere alat. Ottu öçürüş üçün Kuday suğa muhtaç emez. Ottu öçürüş üçün suğa muhtaç emez. Oşol siyaktуу bıçaktın kespey koyusu üçün dagı bıçakka katka başka bir nersege muhtaç olursan özüne buyruk beret. Mına oşentip İbrahim peygamber kayra janakı жерде hareket kılıp biz körüp öttük hazır. Soyğonga hareket kılgan üçünde Allah Taala keremetli Kur'anda kayrılıp "Ve nadaynahu ayya İbrahim." Biz İbrahim'e kıykırık saldık. O İbrahim, kad saddakta ru'ya. Çındığında sen tüşüңdü aktadın. Sen Kudayga bergen sözüңdü aktadın. Balаңды soyboy ile koy dep. Buna Allah Taala'dan ne? Buyruk keret. Kad saddakta ru'ya. İnne kezalike nezil muhsinin. O İbrahim, sen kutuldun. Biz sağa okşap jakşılık kılgandardı mına uşintip sıylayбыз. Sen Allah'tın tarafından kelgen janakı sınoonun bardığından ötüp kettin deydi. Mına oşantip İbrahim peygamber en çoң nemeden kutulup ketedi. Naam. Mına uşunday İbrahim peygamber men İsmail aleyhissalamdın kıskaça okuyası uşunday anam beraka kel men sizlerge jana taş atkan жерди көрсөттүм, jamarat deb. Al jer mına oşol İbrahim peygamber janakı ne? Şeytan kelip azgırat. Ey öz balаңды soyasın bu degende meni azgırba dep urat, bu Kudayдын buyruğu dep. Andan keyin Hajar ene özgө barat. Balаңды карыганда тапкан balаңды atası soyğon alып ketip utat deydi. Koy öz bala ata balasını soysun dese al tek adaşıp tüşünü bu Kudayдын buyruğu ayat dep atat deydi. Hajar ene özüne eger Kudayдын buyruğu olmasa anda sen meni azgırba dep taş menen atat. Anan üçüncü olup İsmail aleyhissalam özüne orat. Sen ataң meni sүйүнүп ketip atasın. Ataң seni soyğonu baratat deydi. Koyçu kantip ata öz balasını soysun dese, karasan kolunda jivi var, bıçağı var deydi. Nege meni soyatken dese, Kudayдын buyruğu dep atat dese, Kudayдын buyruğu olmasa men dayarmын deydi. Sen meni azgırbagın ey şeytan dep turup, şeytanga taş atat. Bugün çoң ajılga kelip taş atkandar, al jerde şeytan jok. Birok biz İsmail aleyhissalam menemiz, İbrahim peygamber menemiz. Biz şeytanga karşыбыз. Sen şeytan bizim düşmanımız dep şeytanga ne kılat? Taş atkan kerbezi. Urmаттуу жамаат, мына азырда улантабыз сөзүбүздү. Оң жакты карасаңыздар, о адамдар жыландай болуп чыгып баратат. Бул мына ошол Жабалы Нур тоосу Хира үңкүрү. Мына ушунун башында о адамдар жеткен чокуда мына ошол жанакы эң алгачкы аят түшкөн Иqra бисми роббикаллази халак деп мына ошол Иqra сүрөсү эң алгачкы пайгамбарга пайгамбарлык ушул жерде берилинген. Бул жер Меккеден 5 километр 6 километрдей алыс. Бирок бул жерлер азыр мына биз келген жолдо мына этаж үйлөр, жолдор асфальт, шаар болуп кеткен. Бирок илгери Мекке деп жана биз намаз окуп аткан Кабанын айланасы эле Мекке болгон. Бул жерлердин баары Меккенин сырты эле. Меккенин территориясынан сыртта эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол меккеликтердин бузукулугунан, ызычуусунан тажап, мына ушуларды чыгып келип, ушул жерде тоодо, үңкүрдө жашынып, кээде ойлонот эле. Адам баласы неге мындай? Бул ааламды жараткан бирөө бар, муну башкарган бирөө бар деп тафаккур кылып, меккеликтердин бирин бири өлтүрүп атканы, кыздарын тирүүлөй көмүп атканы,
baylardın kedeylerdi kul kılıp atkanına taң kalıp, ayaktagı özleri kol menen jasagan piroji siyahtı, tort siyahtı atkanын көрүп туруp, ушуну Кудай деп кайра кийин Кудайын жеп койгонун көрүп, мындай болбош керек. Бул күн өзүнөн өзү чыгып атып аткан жок. Түн өзүнөн өзү караңгы болуп кайра жарык берип аткан жок. Муну башкарган, жараткан бир улуу зат болуш керек деп, ушул жерге келип тафаккур кылып, изилденип, ойлонуп, мына ошол пайгамбарыбыз олтурган учурда, мына ошондон анан кийин жанагы Жебрейил периште эң алгачкы аятты алып келип, пайгамбарчылык ушул жерден башталган, ушул жерде биринчи аят түшкөн, ушул жерде аят түшкөндө жер бетинде бир мусулман барлык пайгамбарыбыз бүгүн миллиарддаган мусулмандарга ошол бир инсан жеткирди. Ошол инсан Кудайдан алган милдетин так аткарып, сиз экөөбүзгө чейин канча адамдарды мусулман кылып, сиз экөөбүзгө жеткирип келди. Бүгүн дагы сиз экөөбүз мына ушул жерлерде Ибрахим пайгамбардын окуясынан, Хажар энебиздин окуясынан, Исмаил алейхиссалам эрдигинен өзгөчө мына ушундай бир жерде туруп, табиятта жана акыл менен Кудайды тааныптыр деп ойлонуп, Кудайга жакын болгон, пайгамбарчылык алынган жерден бүгүн биз дагы пайгамбарчылык милдетин албасак дагы, бул жерлерден сиз экөөбүзгө бир Кур'ан түшпөсө дагы, бирок ошол пайгамбарга берилген милдет, мага берилген милдет деп бүгүн мына ордунан көрүп атабыз. Мындан аркы жашообузда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалгыз болчу, бирок бүгүн канчалаган мусулмандар бар. Кантип көбөйттү? Кармаганын кое берген жок. Бир адамды мусулман кылды, кое берген жок. Биз бүгүн даават маселесинде бирөөдү жакшылыкка чакырып жамандан кайтарууда өтө гапилеттебиз. Керек болсо көпчүлүгүбүз эми гана өзүбүздү өзүбүз оңдоп, өзүбүз намазга келдик. Ошондуктан бүгүн мына ошол жаңыдан дем менен, күч менен, жаңы бир максат менен Кудайым буйрса, жок дегенде өзүбүздүн сөзүбүз өтө турган адамдар бар. Үй бүлөдө аялыбыз угат, неберелер угат, балдарыбыз угат, келиндер угат, кыздар угат, башка нерселердин баардыгын угуздуруп, айтып, деп кылдырып атабыз. Мынтип той кылгыла, андай кылып сеп кылгыла, бүт баарын Кудалардан бери сөзүбүздү өткөрүп атабыз. Сиз айткандай эреже менен, сиз айткан тартип менен ЗАГС болуп атат, сиз айткан тартип менен той болуп атат, сиз айткан тартип менен ырчылар келип ырдап атат, сиз тандаган кафеде той болуп атат. Эми мына ошол сиз тандаган, сиз төрөгөн балдар, кыздар дагы сиз айткандай мечитке, ресторанга барып акча төлөбөй эле койсун. Үйүндө мына ошол жай намазын салып, намазында бекем болуусуна, жоолугунда бекем болуусуна, эртең мына Рамазан жакындап атат, Рамазан айында орозосун кармоосуна бүгүн сиздер милдеттүүсүздөр, сиздер жооптуусуздар. Баарыңарга мына ошол аманат катары мен жеткирдим. Мындан аркы жашооңуздарда Кудайым буйрса, пайгамбар сыяктуу Аллага чакыруучу, динге чакыруучу, Кудайым буйрса мына ошол адамдарды оңолуусуна, өзгөрүүсүнө себепкер боло тургандан болуңуздар. Фафирру илаллах инни лакум минху назирун мубин. Кудайга карап кайткыла, Кудайга чуркагыла. Мен силерге Кудайдан ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде баллигу анни валау ая, менден бир аят, бир сүйлөм болсо дагы жеткиргиле, айткыла, дегиле дейт. Кээде уккан нерсеңерди башкаларга, билбегендерге айткыла. Кээ бир айтуучуга караганда угуучу жакшыраак түшүндүрөт дейт. Менин айткан сөзүмдөн 10 адам таасирленсе, балким угуп аткан адамдын сөзүнөн 30 адам, 40 адам таасирленет. Бул пайгамбарыбыздын сөзү. Уккан нерсеңерди өзгөлөргө жеткиргиле деп. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, эжелер, сиздер колуңуздарда канчалаган сиздерге моюн сунган, сиздерге баш ийген үй бүлөдө келиндер, кыздар, балдар, неберелер бар. Ошолордун ыйманына жооптуусуздар, намазына жооптуусуздар, жоолугуна жооптуусуздар. Ошол жоопкерчилигиңиздерди билип, мындан аркы жашооңуздарда дин менен, ыйман менен, ислам менен жашаганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Жараткан Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Өзгөчө мына ошол ислам тарыхында орду бар. Өзгөчө биздин исламдын 5 шартынын бири болгон ажылык. Мына ошол ажылык ушул шаарда гана өтөлөт. Ошол ажылыктын дагы негизги фарздары, важиптери болгон орундуктарды көрүп келип атабыз. Ташата турган жайлар, Муздалифада тура турган жерлер, Арафат тоосун көрдүк, Мына азыр эми мына ошол эң алгачкы Кур'ан түшкөн жерди көрдүк. Андан ары пайгамбарыбыз Мадинага качып баратканда жашынган Саур үңкүрүн көрдүк. Мына ушунун баардыгы жөн жеринен эмес. Пайгамбар бул жерге саякаттап чыккан эмес, зериккенден чыккан эмес, экскурсияга чыккан эмес. Мына ошол канткенде бул адамдарды бир туура жолго багыштайм. Канткенде буларга түшүндүрөм. Канткенде булар менин айтканымды кылат. Канткенде булар алдабай калат. Канткенде булар бирин-бири өлтүрбөй калат. Канткенде бирин-бири зордуктабай калат деген. Пайгамбар бүт өз милдетин жеткирип кетти. Тилекке каршы бүгүн билип алуам. Мына ошол жахилиятта адамдар кылбаган нерсени кылып, бүгүн биздин коомчулукта кээ бир инсандар өзүнүн баласын өлтүрүп, өзүнүн кызын өлтүрүп, өзүнүн аялын өлтүрүп, көчөдөгү балкондон ыргытып атканы бул жеткен динсиздик. Биз динсиздиктин жеткен чегине жеттик. Аллах Таала арабтар жакшылыгынан бул жерге түшүргөн эмес пайгамбарды. Кайсыл коом эң бузуку болсо,
пайгамбар ошолорго берилген. Арабтар бүгүн биздин коомчулукта кээ бир инсандар кылып аткан бузукулукту кылгандын айынан пайгамбар ушул жерден чыккан. Арабтардын бактылуулугунан бул жерден тандаган эмес пайгамбарды. Булар ошол эң бузуку болгондугунан, өз канынан бина болгон, пайда болгон кыздарын тирүүлөй көмгөнүнөн, аялдарды буюм сыяктуу колдонгондугунан, бири-бирине подаркага берип берген айынан мына ошондой бир кызганбастан, бузукулук, зына, ойноштук, адам өлтүрүү, адам укугу бузулган коом болгондуктан ушул жерден пайгамбарды тандаган. Кудай сактасын, мына ошондой жаман иштердин бардыгы бүгүн дагы токтобостон ушул күнгө чейин уланып келатат. Ошондон ошонун баарын токтото турган, ошонун баарын кайтара турган сиз экөөбүздүн балдарыбыз, неберелерибиз, анткени коомчулук сиз менен менден турат. Менин балам жамандык кылбаса, сиздин балаңыз жамандык кылбаса, Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп, коомчулук сиз менен менден турат. Ошондуктан бүгүн болгон кылмыштарга балким биз жооптуу эмеспиз. Бирок мындан кийинки кылмыштарга сөзсүз жооптуубуз, анткени бүгүнкү болгон кылмышты сиз менен мага ошогон бирөө кылып аткан болсо, кийинки кылмышты 10 жылдан кийинки, 20 жылдан кийинки кылмышты сиз менен мен тарбиялаган, сиз менен мен өстүргөн бала менен кыз кылган болот. Ошондуктан балдарыңыздардын тарбиясына, ыйманына өзгөчө көңүл буруңуздар. Мекке саякатынан алына турган кыскача сабактар мына ушундай. Керек болсо Кудай үчүн, дин үчүн Ибрахим пайгамбар сыяктуу баласын курбандыкка чалган. Бүгүн сиздерден Мухаммад пайгамбар монтип элинен бөлүнүп, обочолонуп, ачкарын ушул жерде пайгамбарыбыз жатканда Хадиче энебиз 52-53 жашында эле. Мына ошол 55 жашындагы кемпир жанакы жерге Хира үңкүрүнө тамакташып турган. Бул мына ошол аялдын күйөөсүнө кызмат кылуусу милдети экендигинен кабар берет. Махбаратул Хадича? Махбаратул Хадича? Мана оң жакта мына ошол Хадиче энебиз жөнүндө сөз болуп атты эле, мына как раз мына ол Хадиче энебиздин кабыры. Хадиче энебиздин кабыры ушул жерде. Бул Хадиче энебиз 55 жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Хира үңкүрүндө жатканда тамакташып турган. Ал учурда пайгамбар боло элек. Жөн эле мына ошол меккеликтердин бузукулугунан тажап чыгып кеткен айынан Хадиче энебиз эрин урматтап, сыйлап тамакташып турат эле. Эгер бүгүн биздин кээ бир аялдар эркектер үчүндө турган болсо, аялдар жинди болбочу, элден бөлүнбөчү деп, даже кээде дааватка чыгып кетсе канчасы сүйлөйт. Ошол акча төлөп чыгаргандай, башка кылгандай, даават жооп кетти, үй бүлөсүн карабай койду, антти, мынтти, жинди болуп кетти деп. Андай эмес. Бул даават маселеси, дин маселеси, бул пайгамбардан калган аманат. Мына ошол аманатка кызмат кылып аткан эрлерге аялдардын кызмат кылуусу милдет. Хадиче энебиз мына ошол 55 жашта экендигине карабастан ошол Хира үңкүрүнө тамакташып турганы бул сиздерге иншалла тирүүлөй сабак. Ал эми мына оң жагыбыздагы мечит, бул Кереметтүү Кур'анда жин деген сүрө бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол жиндерди дагы даават кылган. Анткени пайгамбарыбыз жиндерге дагы, адамдарга дагы, шайтандарга дагы пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Ушул жерге келип, ал учурда мечит жок эле, ушул жерде жиндерди даават кылган, ошонун ордуна түшкөн мечит бүгүн жин мечити деп аталынып калган. Бул кереметтүү Кур'анда дагы Аллах Таала пайгамбарыбыздын ошо жиндер менен болгон диалогун, дааватын чагылдырат. Ошол мечит, ушул жер, мында өзүнчө орду бар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы аят түшкөндөн кийин Жебрейил периште келип жанакы Хира үңкүрүндө, тоодо, чокуда, түндө багымдатка жуук, таңгамал кысып, кучактап, оку о Мухаммад дегенде, мен окуганды билбеймин дейт. Икра десе, ана биқари, мен окуганды жазганды билбеймин дейт. Окугун деп дагы кысат. Үчүнчү жолу кысканда, икра бисми роббикаллази халак, мээримдүү Кудайдын аты менен окугун, сени жараткан Кудайдын аты менен окугун деп туруп, мына ошол алгачкы аят түшөт. Пайгамбарыбыз бул мени кыскан, бул түндө келген ким экен деп коркуп, качып, жашынып, мына ошол түшүп келген учурда пайгамбарыбыз ошол жанагы Хира үңкүрүнө түшүп келип атканда, дарак, таштардын, кумдардын бардыгы пайгамбарчылык кут болсун, ассаламу алейка я Расулаллах. Аллахтын саламы болсун, о Аллахтын пайгамбары деп салам айткан. Бул окуяны кийинчерээк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен ошол Хира үңкүрүнөн пайгамбарчылык милдет алып келип атканда, мага салам айткан таштарды, дарактарды бардыгын тааныймын деп айтат. Мына ошентип үйүнө келгенден кийин чочуп калат, шугане болуп калат, мурда көрбөгөн нерсеси келип кыскандыгын айынан, үйүнө келип заммилуни, мени орап кой, коркуп атам, калтырап атам дегенде, Хадиче энебиз унчук басан урап коет. Эсалыңыз, дамалыңыз, макул өзүңүзгө келип каласыз депчи. Анткени болбосом, бүгүн биздин коомчулукта кээ бир аялдар болгондо, өзүң ушуну көрмөксүн. Сага бала барбы ал үңкүрдө? Элге окшой эле айтып жүрө бербейсиңби дейтилер. Бирок Хадиче энебиз анткен жок. Эч нерсе болбойт деди. Аллах Таала сага жамандык кылбайт деди. Анткени сен туугандар менен мамилени бекемдейсиң деди. Улууларды урматтайсың, кичүүлөрдү ызаттайсың. Кедей кембагалга сенин эшигиң ачык деди. Аллах сага ошогон пендесине жамандык бербейт дейт. Мына ошондо пайгамбардын бир канча жакшы сыпаттарын сыпаттайт. Бирөөсү мекен сен туугандар менен мамилени бекемдейсиң.
Кедей кембағалдарға дайым қазаныңа дастарханың ашық дейді, чай бересің дейді. Улууларды урматтайсың, кичүүлөрдү ызаттайсың, Аллах Таала сага эч кандай зыян бербейт дейт. Мына ошентип урматтуу жамаат, урматтуу аталар, бул алгачкы пайгамбарчылык мына ушундай таризде кабыл кылынып, мына ушундай таризде пайгамбарчылык, пайгамбарыбыз пайгамбарлыгын баштаган, мына ошол күндөн баштап Хадиче энебиз жардамчы болду. Ошону Хадиче энебиздин ошол жардамчы болгондугунун урматына дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиче энебизге болгон өзгөчө урматы бар эле. Муну Кудайым буйрса, келерки сабакта эскертип койсоңуздар, пайгамбарыбыз менен Хадиче энебиздин сүйүүсү деп атасак дагы болот. Ошол темага иншалла өзүнчө дагы токтолом. Жараткан Аллах Таала мына ушул жерлерден өзгөчө сабак алган, үлгү алгандардан кылсын. Бүгүн сиздерден Ибрахим пайгамбар сыяктуу балаңды сой дебейбиз. Бүгүн сиздерден биз Мухаммад пайгамбарга окшоп Хира үңкүрүнө чыгып жат дебейбиз. Хадиче энебизге окшоп тиги үңкүргө тамак ташы дебейбиз. Асма энебизге окшоп 7 айлык боюңда болсо дагы душмандан коркуп жашынып, жанакындай жаман жолдор менен, эч ким көрбөгөн жашыруун жолдор менен бирөөгө тамак жеткир дебейбиз. Сиздерден бүгүн талап кылганыбыз намазыңда, жоолугуңда, ыйманыңда бекем бол. Мына ошондо Ибрахим пайгамбар алган, Мухаммад пайгамбар алган соопторго жетишебиз. Мына ошол жолдун жолун улаган болобуз. Ошолордон мураска алган динге иншалла татыктуу кызмат кылып аткан болобуз. Жараткан Аллах Таала угуучу, уккан байтан бери окуяларга сабак алгандардан, ошолорго амал кылгандардан кылсын. Жараткан Аллах Таала бүгүн биз бул жерге келип, Хажар энебизди да көрө албадык, Исмаил алейхиссаламды да көрө албадык, пайгамбарыбызды, Хадиче энебизди, миңдеген сахабалардын бирине да жолуга албадык. Бирок ошолордун изи калган жерге изибизди коюп, ошолор сажда кылган жерге пешенебиз менен сажда кылып атабыз. Жараткан Аллах Таала иншалла бул дүйнөдө жолуга албасак дагы эртең кыяматта ошолор менен чогуу тирилгендерден, ошолор менен чогуу болгондордон кылсын. Ошолорго болгон сүйүүбүз биз ушул жерге жетелеп келип отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадисинде ал-марру ма ман ахаб, пенде эртең кыяматта кимди сүйсө, кимди күмүр тутса, ошону менен чогуу тирилет дейт. Ушул улуу инсандарды күмүр тутуп, сүйүп, сагынып ошолор жүргөн жерлерди зиярат кылып жүрөбүз. Аллах Таала кыяматта ошолор менен бирге тирилтсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун.